Музыкальный жагабыз ага. Ооба. Азыр кайсыл ырымдырда чалаң? Аккайың, анан кыргыз жер. Кыргыз жери. Üşүгөн жоксуңбу? Жок. Жагымга. 11 жаштагы Аманатты атасы көтөрүп алып музыкалык мектепке алып келет. Ал кызынын майыптыгы анын кыялына жолтоо болбошу керек деп эсептейт. Бутунан майып Аманат бул мектепте 3 жылдан бери окуп жатат. Музыкальныйга ушинтип 3 жылдан бери келебиз. Күндө көтөрүп келем. Мен бошобой калганда чоң апасы келет, чоң атасы келет. Ошол музыкальный жагат кызыма. Эжекелери таланты бар, үнү жакшы дейт. Ошондойго бизге да. Аманат Баратбаева Бишкектеги Петр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин 4-классында окуйт. Ал ырдап, комузганак. Бутум баспай калган, кичинекей кезимде операция кылган. Спинномозговая грыжа. 5 жашта деп ойлой беришет. Кээ бирлер мени кечке карап, анан сурай беришет. Неге көтөрүп жүрөт деп. Аманат музыкалык мектепке аптасына 2 жолу келип, окуп кетет. Окутуучулары аны таланттуу, дилгир кыз деп мүнөздөшөт. Себепсиз калтырбайт сабакта. Үнү ушунчалык жакшы, тембри да жакшы, диапазонда ушунчалык кенен, өзү ырды сүйүп, берилген тапшырмаларды убагында аткарып, ушундай жакшы бир эң сүйүктүү окуучуларымдын бири. Ата-энеси дагы ушул аракет кылып, көтөрүп келишип, ушинтип алып келишет. Башка окуучуларга салыштырмалуу дагы алдыңкы окуучулардын бири десем болот. Жарашыктуу жаштайын, жадыраган жасайын, жаз күнүмдөн тең өскөни, жакшына каякайын. Жаш күнүмдөн тең өскөни, жакшына каякайын. Бутагыңа коноюн, кыштын жолуң тороюн. Жаштыгыңды менден алай, аккан суң болоюн. Жаштыгыңды менден алай, аккан суң болоюн. Бизге Кудайга аманат болсун деп коюлган ат болчу. Негизи ошо чоң атасы коюп берген атты. Төрөлгөндө эле басчы эмес. Биз көп аракет кылып көрдүк. Бардык жерден таянак чыккан жок. Ошол анан азыр музыкальныйга барат. Сабагын жакшы окуйт, бирок өзүнүн эмеси күчтүү да. Сезими күчтүү. Эмеси аябай чувствосы күчтүү да. 1-класстан баштап эле окуйт. Сүйлөштүк. Сүйлөшүү деле аябай оор деле болгон жок, бирок кыйынчылыктар болду, эми түшүнүүлөр болду. Мугалимдер да түшүнүштү. Начальный класстар болуп 1-2 эле жай келип турчу да. Азыр уже чоңойгондо ар кайсы предметтен башка мугалимдердин ар бири келип кете алышпайт го. Билбейм, ал жагында сүйлөшөбүз. Эгер ушундай школалар болсо дагы аракет кылып иштеп атабыз, беребиз да. Аманат 4 бир туугандын улуусу. Анын 2 сиңдиси жана ымыркай энеси бар. Ал үй бүлөсү менен Бишкектеги жаңы конуштардын биринде жашайт. Бул жерде менин комнатам. Булар менин сиңдилерим. Жака мен сабак окуйм. Булар менин грамоталарым. Каяктан алгансың буларды? Буларды конкурстарда алгам. Анан мектептерде алгам, ырдап алгам. Мындай диплом, грамоталарым. Бияка мен уктайм, жака сиңдилерим уктайт. Үчүңөрдүн бөлмө бар экен да бияка? Ооба. Бул биздин шкафыбыз. Сен кызга ушул жерден көрүнөсүң да? Ооба, көрүнөм. Коляскаңчы бул сырткадан коляска менен чыгасыңбы, үйдүн ичиндеби? Үйдүн ичинде деле жүрө берем, сыртка деле чыга берем.
Аманат мектепке 1 жыл кеч барып, азыр ал Бишкектеги номер 77 мектептин 4-классында окуйт. 4 жылдан бери 2 мугалим аптасына 3 жолу келип, үйдөн сабак өтүшөт. Саламатсызбы? Здравствуй. Как дела? Как настроение? Хорошо. Большой побежал, беда бросает плохой. Плохой, да? Так, следующую страничку открываем. Үйдөгү сабак деле 45 мүнөткө созулат, а бирок инклюзивдик билим алган Аманат өңдүү балдарга мектеп программасы башкача түзүлөт. Аманат аябай аракет жакшы жазайт, жакшы түшүнөт. Өзү ооз эки орусчаны аябай жакшы жооп берип, дикциясы да аябай жакшы, окуганда да так башка балдарга салыштырганда мындай так даана окуп берет. Анан өзүнүн түшүнүгүн жакшы айтып бере алат да. Болбой эле мектепте балдар менен, көпчүлүк менен окуган балага кызыгыраак болсо керек да. Анан үйдө жалгыз, багы каражаттар жок, үйдө керектүү нерселердин баары жок да үйдө. Ошол акырындан туура келет. Кээде компьютер алып келебиз, ноутбукту көтөрүп келип, наглядныйларды кесип, колго жазап келип, анан үйдөн ушинтип отуруп алып иштегенге туура келет да. Аманат өзү мектепке барып көрө элек, аны абдан жарык, кооз деп элестетет. Башка окуучулар менен бир бардада отуруп, сабакка барсам дегенде эки көзү төрт. Мектепке аябай баргым келет. Барсам балдар менен кошо сүйлөшүп, мен дагы доскага чыгып, жооп берип суроолорго. Ушундай кыялым бар. А күндөлүгүн көрсөтөсүңбү бизге балаларыңды? Ооба. Кандай көрсөтчү? Бул менин күндөлүгүм. Мына матемден 5, адеби окуудан 5 алгам. Матемден, мекен таануудан, кыргыз тилден, анан орус тилден бүгүн. Канча алдың бүгүн? 5. Аясаман. Кайсы сабак өзүңө жагат негизи? Мага орус тил, анан английский жагат, анан математика жагат. Аманатты ата-энеси ар убак колдогонго аракет кылат. Апасы Элвира кызы өңдүү майып балдарды коом кабыл албай жатканына зээни кейит. Апасы да Аманат мектепте аралаш окуган шарт түзүлсө деп тилейт. Жаңы конуштарга ошто мектептерди ачып көбүрөөкчү, же кружоктор болобу, же мектептерден болобу көбүрөөк ачып, ушу колдоо кылып балдарды ушу окутканга көбүрөөк түзүп беришсе жакшы болмок да. Жакыныраак, мисалы, ар ким жашаган жеринде жакыныраак болсо, мындай баланы апарып алып келиш да оор да. Өздөрүн мындай апарып алып келип окутуп турганга жакшы болмок да. Аманат көп убактысын үйдө өткөрөт. Ал жашаган конуштагы жолдо коляска деле жүрбөйт. Сиңдилери мектепке кеткен маалда китеп окуу менен алек болот. Чоңойгондо чоң ырчы болгум келет. Массажистка болгум келет. Неге массажист болгуң келет? Анткени мен кыйын жасайм массажды. Мамам мага бутума массаж жасап берет. Анан ошондон көрүп алып үйрөнүп алгам. Менде болгон балдар кыздарга массаж жасап берем, мен больницага ачам деп кыялданат. Ушул кыялдар орундалса экен дейбиз биз дагы. Кыргызстанда 30 миңге чукул майыптыгы бар 18 жашка чыга элек балдар катталган. Алардын көпчүлүгү жалпы билим берүү мектеп, окуу жай, бала бакчаларга бара алышпайт. Бул үйүндө билим алып, кыялына умтулган бир эле баланын жашоосу. Айгерим Акылбекова, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек шаары.